Баткен шаарынын Султанмурат Миңбашы көчөсүндө санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору, облустук профсоюз, жаңыдан курулуп жаткан шаардык поликлиника жана райондук прокуратуранын имараты жайгашкан. Бул ишканаларга каттаган адамдардын саны арбын болгондуктан жолдо жүрүү кооптуу. Анткени көчөдө жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жок. Көп жылдан бери мэрге кайрылдык, мурдагы мэрге дагы 2-3 жолу барып кайрылдык. Эч бир көңүл бурушмады. Биздин мынау көчөбүздө эң жетишпеген кемчиликтер, биринчиден асфальт эритиш керек, экинчиден тротуар жок. Элдер көп жашаганы байланыштуу, бала чакалар жолдо көп ойнойт. Жашоочулардын айтымында жолдун тар болуп калгандыгына жергиликтүү тургундар күнөөлүү. Унаа каттоочу жолдун боюна чейин бактарактарды, же болбосо дубал тосмолорду куруп алышкан. Мындан улам бул көчөдөн каттаган унаалар үчүн да, жөө жүргүнчүлөр үчүн да ыңгайсыз болууда. Шаар бийлиги тез арада чара көрбөсө, бул көчөдө жүрүүгө мүмкүн болбой калат деген пикирлер да айтылды. Султанмурат Миңбашкыда көчөдө дагы сатуучулар жолун бойго чыгып алган, магазиндер, дүкөндөр да жолун чекеси мындай элди ойлобой салып алгандагы адамдар жөө жүргөндөр, машина жүргөндө тыгын, жаш балдар мектепке барат. Чоң адамдар дагы жолдо жүрүшкө жол жок. Сондықтан жолдун ортосунан бас чыгарып асфальт. Аябай кыйынчылык бар. Жаш балдар ойнойт, өтүп атат, окуучулар. Ошон үчүн аябай тарда. Шуну бир мэрия тарабынан каяктан болсо да энди кайсы ишканага таандык болсо ошол оңдоо берсе деген өтүнүштө. Баткен шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу максатында 2012-жылы шаардын ички көчөлөрүнө асфальт төшөлгөн. Бирок Султанмурат Миңбашы көчөсүнүн жарымы калып кеткен. Азыркы учурда автоунаалардын каттамы көбөйүп, жолдон сапырылган чаң жашоочулардын үйүнүн ичине чейин каптоодо. Курукчулуктан андай чаң кетет. Чаң болгону бар үйгө кирип, балдарга жалакат тиет. Анан ылайчылык жамгырда совсем ылай болуп калат, эч бир басы болбой калат. Анан биздин көчөбүз Султанмурат Миңбашы көчөбүз Баткендин центральный көчөлөрүнүн бири деп айтсак болот да, себеби эң ири көчөлөрдүн бири ушул. Султанмурат Миңбашы көчөсүндөгү көйгөйлөр боюнча шаар бийлигине жашоочулар арыз менен кайрылышкан. Шаар башчысы көчөнүн эки тарабына тротуар куруларын билдирди. Ал эми асфальт төшөө иштери жакынкы аралыкта башталары мүмкүн эмес. Ошондой болсо да 2017-жылдын бюджетине киргизүүнү пландашууда. Республикалык бюджеттен шаарыбызга 5-6 километрге мүмкүн же 10 километрге кандайдыр бир аралык асфальт бөлүнсө, ошонун ичине киргизебиз. Эгер бул экөө тең болбой турган болсо, Султанмурат Миңбашы көчөсүнүн, Кыргызстан көчөсүнүн асты жагыны 2017-жылдын бюджетине киргизип 1 километр асфальт кылабыз. Былтыркы жылдын сентябрь айында Баткен шаарынын ички көчөлөрүнүн 5 чакырымын асфальттоо боюнча иштер жүргөн. Бирок аба ырайынын суук болуп кеткендигине байланыштуу 3 чакырымга жакын жол асфальт болуп токтоп калган. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.